Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен билермандар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 12 март күнгө жекшемби ЛТРде Билерман Ордо жазгы сериялар жана бүгүн сиздердин назарыңыздарга биз атайын чыгарылышты тартуулайбыз. Мына ушул турган тамашакөй шат жигиттер бүгүн Билерман Ордонун коногу. Анда эмесе мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн Билерман Ордодо көңүлдүү жигиттер деп аталган Кыргызстанда эң белгилүү шаттык тапкычтар клубу бар. Мына ошол көңүлдүү жигиттер долбоорунун курама командасы бүгүн биздин Билерман Ордодо. Алар кимдер десеңиздер, мен бул курама команданы Ордого чакырууну анда баштасам. Демек бүгүнкү оюнда Артур Тойгонбаев, Вашингтон командасынын оюнчусу, кесип боюнча журналист. Кийинки катышуучубуз Тазимбек Токтосунов, Торнадо командасынын оюнчусу, көңүлдүү жигиттер долбоорунда кесип боюнча экономист. Дастан Махамат Мурза уулу, Торнадо командасынын оюнчусу, кесип боюнча стоматолог. Адилет Айтматов, Роял командасынын оюнчусу, кесип боюнча педагог. Бешинчи катышуучубуз Билал Рахманов, Роял командасынын оюнчусу. Бүгүн болсо Билерман Ордодо кесип боюнча программист жана экономист жана ушул курама команданын бүгүн жетектөөчү Вашингтон командасынын оюнчусу Бектур Жумабаев. Кесип боюнча журналист, педагог да кесибин ээси. Мына ушул курама бүгүн Билерман Ордодо. Кош келипсиздер. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Бектур мырза. Бүгүн куттуу Ордобузда сиздер коноксуздар, бирок ошол учурда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы дагы сиздер оюн жүргүзөсүздөр. Демек бүгүн сиздер Билерман Ордо клубу тарабында ойнойсуздар. Мынакей биз жазгы сериянын экинчи туру эсебинде. Бектур мырза, курама команданы топтош жеңил эмес. Команда маанай кандай? Команда оюнга даярбы? Ушундан сөз баштасак алгач. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Буюрса, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун атынан бир курама команда түзөлү деген жакшы максат болчу. Бүгүн буюрса биринчи оюн. Жигиттерге ийгилик, буюрса даярдык бар. Аз да болсо бир аз адаптация болуп алдык десем болот. Командага ийгилик кол чаап коелу анда. Команданын калган мүчөлөрү менен биз оюндун жүрүшүндө кененирээк таанышабыз. Анда биз оюнду баштадык. Эсеп монитордо 0-0. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр үчүн биз даректерди айта кетели. Биздин дарек Ош шаар көчө 330 Билерман Ордо интеллектуалдык оюндар деп кат аркылуу почтадан ушул дарекке суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөштөр булар адаттагы эле Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле актив дизайн, сырткы жарнак жана полиграфия борбору сиздерден жарнактын бардык түрлөрү боюнча буйрутмаларды кабыл алат. Анда биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раундга старт беребиз. Бүгүн биз суроолорду ар түрдүү кылдык. Биздин суроолордун арасында Билерман Ордо клубунун капитандарынын дагы суроолорун коштук. Кызыктуураак болсун дедик. Ал суроолор өз кезегинде сиздерге эгер жебеге карап окуп беребиз. Аксылбек кызы Мехризада Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Саналуу күндөн кийин Рамазан айы кирип келет. Орозого байланыштуу суроо жөнөттүр бул телекөрүүчүбүз. Саарлыкта тамактанууда ооз жапканда береке бар деп хадисте айтылат да. Саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар деп.
бир ууртам суу ичип болсо дагы оозду жапкыла. Анткени ошол учурда дуалар кабыл болот деп айтылат. Биздин мусулмандардын орозосунун жана китеп ээлеринин орозосунун айырмасы мына ушул жерде, эртең мененки тамактанууда. Эми сиздерге суроо, урматтуу команда. Китеп ээлери деп бул жерде кимдерди айтып жатам дейт. Орозодогу айырмачылык биздики менен китеп ээлеринде ушул жерде дейт. Биз ооз чабабыз, алар ооз чаппайт деп. Китеп ээлери деп кимдер назарга тутулган? Минута кетти. Биздин диниде дагы ордода орозо туткан бир немеси бар да, ушундай салт бар. Жок, андай эмес. Айтсам мүмкүн азан айткан адамды айтпайдымы? Китеп ээлери деп мисалы үчүн Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн го ошого байланыштуу да болушу мүмкүн. Ошого да байланыштуу болушу мүмкүн да. Китеп ээлери. Бирок бир ой келди да, ошо Индия өлкөсүндө алар да орозо тутушат да, мисалы. Ошого окшогон ошолор деле болушу мүмкүн да. Жок, азыр башка эмелер бар да, мазхабтар бар да. Биз Абу Ханифа мазхабындабыз да. Башка мазхабтагылар деле орозо тутушат, бирок башка эреже менен эмелер. Жок, азыр эки тең окшош экен, бир эле жери башында башы өзгөчөлүгү бар экен да. Ошону сурап атат да бизден. Неге кимдер менен биздин өзгөчөлүгүбүз бар деген эмени айтат да. Китеп ээлери деген ушул китеп Кур'ан-ы Карим түшүрүлгөн да, ошого байланыштуу болуп атат да, ошол жакта болуп атат да. Китепте жазылган маселе боюнча айтылып атат да, бул азыр бир эле вариант ушул Кур'ан-ы Каримде. Айтылган да жазылган. Өзүңүз иземей коюңуз. Өзүң жооп берип туруңуз. Бектур мырза, мусулмандар менен башкаларды бөлүп айтып атат да. Мусулмандарга да китеп түшкөн, бул Кур'ан китеп. Алар кимдер? Аларга да китеп түшкөн деген сөз да. Ошондо урматтуу алып баруучу, бизде өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буддизм дининде тагыраагы Индия өлкөсүндө дагы биз кино тасмаларынан көрүп жүрөбүз. Ошол адамдар дагы аялдары орозо тутуп, сен үчүн орозо туттум деген сыяктуу бир тасмаларды көргөнбүз буга чейин. Биздин оюбузча ошо буддизм динин карманган элдерде алар менен мусулмандардын өзгөчөлүгү орозо кармоодо. Жооп кабыл алынат. Будда дининин өкүлдөрү назарга тутулган деген жоопту айтты Бектур мырза. Мен туура жоопту айтам. Бул жерде китеп ээлери деп, урматтуу билермандар, христиандар жана жөөттөр, еврейлер назарга тутулган. Анткени христиандарга Библия түшкөн, жөөттөргө Тоорат китеби түшкөн. Мына ушул китеп ээлери деп ушул дин ишенимдин өкүлдөрү назарга тутулган. Буддага китеп түшкөн эмес. Алар өздөрү ишеним кылып ойлоп табышкан. Азырынча эсеп 1-0. Телегөрүүчүлөр тарапка эсеп ачылды. Экинчи раундду баштайбыз. Артур Тойгонбаев, Вашингтон командасы, кесип боюнча журналист. Ушул кесип боюнча бир иштеп, кайсы жерде иштедиңиз же такыр иштебедиңизби, Артур? Мен бул кесибим боюнча 2-курста 7 каналда иштедим. Андан кийин Ош ТВда жүрдүм. Анан окууну бүткөндөн кийин уже кызык келип калат экен, студент болуп жүргөндө окуп, көрүп, билип алыпчы. Демек сиз студент болуп жүрүп эле журналистиканын кесибин өздөштүрүп бүткөн экенсиз да? Ушундай болуп калды. Жакканбы негизи? Негизи өзүм жагып кызыгып тапшыргам ошо кесипке. Бирок кайсы бир деңгээлде сиздин чыгармачылыгыңызга бунун таасири бар. Бар. Oyun улантабыз. Экинчи раунд. Сиздерге каршы Жахангир Кайнаров, Өзбекстандан, Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берген. Экранга көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарда Кореянын коомдук транспортторунун айнектериндеги бир предметти сунуштап атабыз. Кореянын коомдук транспортторунун айнектеринде мына ушундай предметтерди жабыштырып коюшкан. Сиздерге суроо, эмне максатта айнектерге мына ушул нерсени орнотуп коюшкан? Минута кетти. Тыгында же эме болгондо мындай сүзүп албаш үчүн мүмкүн. Мындай ойлонуп же мүмкүн уктап кетет жүргөнчө. Мүмкүн башынан эме жумшак болушу мүмкүн. Мындайдан көп мачалка мүмкүн. Бирок жактан көрөсүз. Эме жазуу эмне деп турат, которчу?
Ушул сабакка келгенде бул эме баягы биздегидей маршруткалар тыгын болгон. Мисалы баягы өрт чыгып кеткен молотовдор болот да билесиңерби? Аварийный эмедеби? Ал жер башка болот да. Ой жерден сарайчылса болот. Бир эле Кореяга тиешелүү болушу мүмкүн да бул. Не болушу? Бир эле Кореяга тиешелүү болушу мүмкүн да. Ошошул Кореянын климатына башка дерсе. Корея климаты. Балким бул бир кандайдыр бир эскертме жазуудур. Жо эскертме жазууну мындай эле жабыштырып койсо болот да, мындан да болот. жол Бул мүмкүн салбай алуу же болбосо мындай абайла деген сыяктуу бир мындай. жол кирен ушунун ичине салбайбы? Же бул балким жанагындай болушу мүмкүн. Бүзгү эмеспи? Сүйлөп. Же баягы сүйлөгөн колонка болушу мүмкүнбү? Адамдар тыгында уулуп калбай. Эме резинкага окшоп турат. Эме карасаңыздар. Жумшактай болчу. Бектур мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу алгылыктуу деле жооп болбой да. Азыр эми Адилет мырза аракет кылып көрсүн. Эме урматтуу алып баруучу, демек биз команда менен келишип ушул жоопко токтодук. Адамдардын мындай сүзүп албоо же болбосо коопсуздугун эске алуу максатында ушундай нерселерди жабыштырып койгон деген жоопко токтолдук. Адамдарды сүзүп албооду кандай түшүнсөк? Адамдар мүмкүн айнекте эме кылуу. Чөлөнүп олтуруу мүмкүн. Азыр көпчүлүк уктап эме кылганда айнекти сүзүп алабыз го, ошондой учурда мүмкүн. Сиз конкреттүү бирөөсүнө токтолушуңуз керек, Артур мырза. Муногу себептен коюлган бул депчи. Сиз азыр 3 вариант айтып койдуңуз да мага. Бирөөсүнө токтолушуңуз керек. калат дедим. Муногу себептен жабыштырылган депчи. Артур. Ошо коопсуздук маселесин эске алып туруп ошол үчүн жабыштырган. Ошол нерсеге токтолдук. Бул урматтуу алып барчу. Айнекти сүзүп албаш үчүн. Жооп кабыл алынат. Айнекти кээде сүзүп алган учурларыбыз болот биздикте эле мындай. Бул мынакей урматтуу команда уктоо үчүн коюлган ыңгайлуулук. Бул жүргүнчүлөр автобуста баратканда биз көпчүлүк учурда уктап калабыз автобустарда, Артур мырза. Ошондой учурда ыңгайлуу болуш үчүн жана ошондой эле ушу башын уруп албашы үчүн мына ушул нерсени коюлган. Магистрден акыл сурап коелу. Бирок коюлган себеби уктап баратканда сүйөнүп башты коюп кетсин деген. Семетей мырза. Маселе ушул жерде. Кандай дейсиз? Урматтуу алып баруучу, менден кийин Сагым мырза сүйлөйм деп атат. Азыр микрофонду берем. А менин жеке пикирим, команда бир аз жаңылып калды. Сиздин оюңуз ушундай? Коопсуздукту эске алышты булар. Бирок бул жерде маани уктоодо экен да. Мен да ойлоп турдум эле уктоо боюнча депчи, өзүмдүн вариантым ошондой болчу. Түшүнүктүү. Сиздин оюңузду да уктук. Эми Сагын Мамановдун оюн угуп көрөлү. Биринчи вариант ошол. Командада чыкты тура. Негизги айта турган болсок, 50% болуп жатат. Бирок ушул жаңы келгенди эске алып, эми булар биздин негизги жанагы таасир этпейт. Булар мындай өзүнчө жылдыздар, чыгармачылар келген адамдар, ошондуктан мындай эскертүү менен буларга бир колдоо көрсөтүп койсок деген гана ой биздин жеке менен. Түшүнүктүү. Анда мындай кылып чечим кабыл алып, алып баруучу акыркы чечимди өзү кабыл алат. Биринчи жана акыркы бонус ушу болсун бүгүнкү оюнда. Мындан башка кечирим болбойт. Азырынча командага ыйгарып турабыз анда. 1-1 эсеп азырынча. 1-1. 1-1. Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 3-чү раунд. Бектур мырза, Вашингтон деп качан аталган, канча жыл болду командага? Ким негиздеген? Вашингтон командасын ушу көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун негиздөөчүсү Кадыр Жарматов деген акебиз негиздеген. 2014-жылы 7 сезондо Тамашоо лигасынын 7 сезонунда Ош шаарынын атынан Вашингтон командасы курама команда болуп барган. Ар бир командадан 1-2 оюнчу чогулганбыз. Ош шаарынын атынан Вашингтон деп Тамашоого катышкансыздар. Тамашоого катышканбыз. Биринчи орунду алгансыздарбы лигада? Лигада биз бир жолу чемпион болдук. Анан Кыргыз Республикасынын президентинин кубогун алганбыз. Ошол эң чоң жетишкендиктерибиз ушул эки кубок.
бүгүн дагы жеңишке жетишүүгө аракет кылыңыздар. Насирдин Ахунов биздин Билерман Ордо клубунун мүчөсү, команда капитаны. Кутмандуу кечиңиздер, көңүлдүү, коштосун, кымбаттуу КВНчилер дейт. Бул сиздерге мындай салам иретинде жазып тур алгач, суроо эмес, бирок жалаң кагат тамгасынан түзүп тур. Көңүлдүү кишилердин клубубузга келгени кандай кооз көрүнүш? Кыскасы, келээриңерди кабарлаганда катуу кубандым. Күлкү кошуп, кызыктуу кармашка күбө кылыңыздар. Көрүүчүлөрдүн кызыгуусу көбөйсүн клубубузга дейт. Бул суроо эмес, жөн эле калып эле экен. Эми суроого өтөлү. Эски Эстон элинде, Эстон бул Прибалтика өлкөсү, Эстон элинде бул процесс, биз жараян деп которуп алдык. Бул процесс, бул жараян, же иш чара дейбизби айтор. Бул процесс боло электе балта же ийне ырым катары колдонулган. Ал эми Индо-Кытай элдеринде адам баласы ушул процессти басып өтсө, буттарын 6 ай боюнча жерге тийгизген эмес. 6 ай. Түрктөрдүн салтында ушул жараян болгон кишинин үйүнө баратып, чыгыш тарапка баратабыз деп айтышкан. Ошол иш чараны өткөрүп жаткан адамдын үйүнө баратып. Ал эми ушундай жараян болгон кишинин жакындарына кыргыздарда, биздин кыргыздарга тиешелүү жери бар экен, баары бир тамгадан башталган 4 сөз айтат экен. Ушул нерсени өткөрүп жаткан кишинин жакындарына кыргыздарда баары бир тамгадан башталган 4 сөз айтат экен. Бул кадимки эле кыргыздарга тиешелүү суроо экен. Эми сиздерге суроо. Баары бир тамгадан башталган 4 сөз кайсы сөз? Урматтуу алпарчы, жооп бар. Жооп бериңиздер. Бешик боо бек болсун деп айткан. Бешик боо бек болсун дейт. Сиз жашыңыз канчада? 23-тө. Азырынча же үйлөнгөнсүзбү? Үйлөнгөм. Анда бешик бооңуз бек болсун дейлик. Жооп тура. Команда 1 мүнөттүк үнөмдөй алды жана өздөрү тарапка 1 упай дагы алды. 4-үнчү раундга биз старт беребиз анда. 4-үнчү раунд. Азыр көңүлдүү жигиттер долбоору канча команда бар бул долбоордун курамында? Бектур мырза. Азыр так маалымат айтыш кыйын. Эртең 10 марттан баштап буюрса ийрүктөө оюндар болот бизде 14 март күнү. Буюрса фестиваль, ачылыш фестиваль быйылкы сезонго биздин эсебибиз боюнча 70ке жакын команда бар. Ошол эле Өзбекстандан 2 команда, Казакстан Республикасынан 3 команда, Бишкек, Ысык көл, Ош, Баткен, Талас ушундай. 70 команда. Тандоо туруда бул эми? Тандоо турунда 70 команда өтөт. Андан биздин эсеп боюнча 13 команда жогорку лигада оюн көрсөтөт. 13 команда. Анара Толкунбекова, Каракулжа районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, урматтуу команда, телегөрүүчү сиздерге бир суроону жөнөткөн. Суроого негиздеп бир сүрөттү да жөнөткөн. Кайра эле ошол автобустарга барабыз. Германияда, эми Германияга келебиз, Кореядан. Германиядагы шаар аралык каттаган автобустар, мисалы үчүн Бишкектен Ошко дейлик, Оштон Баткенге, жана ошондой эле Германиядан Францияга узак аралыктарга каттаган автобустар бар да. Ошондой чоң экспресс автобустардын салонунда сиздер көрүп турган ушундай экрандар орнотулган. Бул экранды сиздер баягы кино көрүш үчүн же мультик көрүш үчүн, жүргүнчүлөр үчүн баягы коюп коюшат го, азыр бизде да бар. Ошол максатта десеңиздер, андай эмес. Бул экрандарды башка бир максатта орнотушкан. Ар бир отурушунун алдында бар. Көрдүңүздөрбү? Балким кинода коюшу мүмкүн, бирок максаты башка. Эми сиздерге суроо. Мен атайын бекитип койдум. Ал экранда бир нерсенин мындай эмеси бар да, көрүнүшү. Атайын бекитип койдум. Эмне максат үчүн салондордо, ушул шаар аралык каттаган автобустар салонунда мындай экрандар бар. Эмне максатта коюшат? Минута кетти.
Кайсы? Жарнамалык Реклама. Жарнама. Реклама беришет го. Балким Мисалы bizde столбаларга карта деген ой келди. Ошо гид кызматы деген Гид кызматы деле болсун мүмкүн. Поезд кайсы жерге келди, кандай жерде кетти. ошо камера аркылуу ошол жерден көрдүм. гид кызматы айтат. Дагы эмне Германияда дагы эмне болушу мүмкүн? Мүмкүн бул Навигатор жака точка бар го. 2 Навигатор сыяктуу. мүмкүн бул туристтер көбүрөөк барып туруп ошол гид кызматы болушу мүмкүн деп атам да. Бирок бир шаар аралык деген жери дагы бар да. Шаар аралык. Реклама дагы бар. Бирок реклама варианттан Мисалы, баягы Россияда метродо канча убакытта жеткенин көрсөтүп турат эле да, балким ошондой бир система. Мына жерге токтоду. бирок ар бир эмеде отургучта бар да бирок. Ар бир отургучта. Жок эми азыр мисалы отурган жерде карап Өңгөн нарагын деле түшүнүп билиш керек да. Өзүнүн станциясына келгенде түшүрүп, жакындап туруп калабы деген ойдо да. Эми ол метродогу эми баягы кирген жеринде эле көрүнүп. Бектур мырза. Урматтуу алып баруучу, бизде Тазимбек Токтосунов жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Тазимбек. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен кеңешип, бул тактайчада кайсыл жерге жеткени жана кайсыл убакытта бараары ошол нерселер көрсөтүлгөн деп ойлодук. Канча болжомолдуу убакытта барат ошол жерге, ошолорду көрсөтө турган карта сыяктуу нерсе деп ойлодук. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Ордого кайрылууну чечтим. Биз ойлоп атабыз, бул атайын узак жолго чыккан дегенден пайдаланып, бул жерде атайын жарнама, реклама көргөзүлөт окшойбуз. Кааласа, каалабаса ал жарнаманы көрүп отурууга мажбурсуң. Түшүнүктүү. Дагы дагы вариант болуп атат. Мисалы бир экскурсияга чыгышкандачы, туристтерге же болбосо мисалы Эйфел мунаранын жанынан өткөн болсо, анын сүрөттөрү, ал жөнүндө мүмкүн маалыматтар, ошол сыяктуу экскурсияга байланыштуу сүрөттөр, маалыматтар болушу мүмкүн. Башка ишимде жок экен, Эми мен туура жоопту айтайын. Албетте узак жолго чыкканда сөзсүз түрдө жүргүнчү өзүнүн жүктөрү менен чыгат. Туура, урматтуу билермандар. Демек, бул экрандар, мен сиздерге толук көрсөтүп атам. Автобустун багажына коюлган жүктөрдү контролдоочу экрандар. Мисалы үчүн сиз сумкаңызды коесуз, бир велосипед коесуз, же бир чемодан коесуз, жүргүнчүлөрдүн айрымдары түшөт да. Ошол маалда сизге бул экранды иштетишет. Шоферлор иштетет дагы, сиздин жүгүңүздү турган-турбагандыгын көзөмөлдөп турасыз. Балким эми ар кандай адам бар, жолдо бирөөнүн сумкасын алып түшүп кетиши мүмкүн. Команданын жообу тилекке каршы туура эмес болуп калды жана жалпы эсеп 2-2 кайрадан. Телекөрүүчү Анара Толкунбекова, Кара Кулжа районунун тургуну, телекөрүүчү тарапка дагы бир упай кошту. Биз оюнду улантабыз. 5-чи раунд. Бул вариант командада эч кимде жок эле экен, туурабы? Жок эле. Биз реклама менен башка жака кетип калыппыз. Тазимбек Токтосунов, Торнадо командасы. Ушул боюнча өзүңүз жөнүндө бир маалымат берсеңиз, Тазимбек мырза. Мен Тазимбек Токтосунов, Баткен облусу Кызылкай шаар Караван айылынан болом. Өзүм 1999-жылкымын. Команда боюнча айтсак, команда Торнадо деп түзүлгөн жылы 2016-жыл. Алгач мэрдин кубогунда катташканбыз. Тушоз ошол оюна келип, мэрдин кубогун утканбыз. Андан кийин көңүлдүү жигиттерде ойнодук, тамашада ойнодук, чет өлкөлөргө, Ташкентке чыгып ойнодук, Астанага чыгып ойнодук. Астанада мэрдин кубогунда 3-чү орунду алып келдик. Жакшы. Билерман Ордону качантан бери мындай көрүп келесиз? Билерман Ордону мектеп учурунан бери көрүп келем. 7-8 класстан баштап эле көрүп келем. Студияга келип бир ойносом деген болчу, кыял болчу. Келип эле ошол нерсени Бектур айке командага алганда эле сразу ошол нерсе оюма келди. Сүйүндүм, кубандым. Кыялыңыз орундалды. Кыялыңыз орундалды. Ийгилик каалайбыз. Эми сиздерге суроо. Тойгон кызы Айжамал мындай суроо берет. Ызгардуу суук күндөрдүн биринде хан сарайдын дарбазасынын астында турган сакчыны байкап калган хан сакчыга карап үшүп калыпсың го деген суроону узатат. Анда сакчы мен бул суукка көнүп калганмын деп жооп берет. Анда хан айтат: мен сага жылуу кийим берип жиберем
деп нары басып кетет да. Сарайдын ичине кирип, жылуу жайга киргенден кийин сакчыга айткан сөзүн унутуп калат. Эртеси күнү эртемен дарбазанын астында сакчынын жансыз денеси жаткан болот. Ал өлүп калган болот, Артур мырза. Сакчынын ошол жаткан жерин карашканда дубалга бир сөз жазып койгон экен сакчы. Силерге суроо. Эмне деп жазып коюшу мүмкүн сакчы? Жооп даяр урматтуу албарчы. Ким жооп берет? Өзүм жооп берүүгө аракет кылайын. Бул нерсени чын айтканда каерден укканымды азыр эстей албай атам. Бирок ал жазуу мен буга чейин ушул суукта иштей берет болчумун, иштеп көнүп калганмын деп айтты. Анан кийин хан мага жылуу кийим берип жиберем деген ишеними мени өлтүрдү деген нерсени жазып калтырган. Негизинен жооп туура. Мени хандын сөзү өлтүрдү деген. Ал кайсы бир деңгээлде ханга ишенген, экинчиден ал чындыгында эле жылуу кийим кийем деп баягы организмдагы адам ошого эме болот да. Психология ошо ойлонгон. Психология ошо кетет дагы, мен жылуу кийим келет деп отуруп тоңуп калган байкуш. Негизи ага чейин бул үшөө эле жүргөн. Чыдапчы. Мөөнөт минуттан үнөндөп кала алды команда. Жана бир упай командага дагы кошулду. Азырынча 3-2. Алтынчы раунд. Алтынчы раундга старт беребиз. Дастан Махамат Мурза, Торнадо командасы. Кесип боюнча стоматолог. Кантип стоматолог болуп калдыңыз, кантип тамашабачы болуп калдыңыз? Дастан. Жок, менде негизинен эме, жаштыгымдан кызыгуу бар болчу. Мындай чоңойсо медик болом, башында хирург болом дегем. Карасам чото болбойт. Стоматологга тапшырдык, Кыргыз Өзбек университет мед колледжинде окудук. Бирок стоматологга караганда мага көбүрөөк кызыгуу ушул КВН жаатына, ушул чыгармачылыкка тартып кеткенине байланыштуу. Окуп да койдук, дипломун алып койдук. Азыр учурда иштебейбиз, только чыгармачылык менен жүрөбүз. Бирок тиш боюнча мындай иштеген жоксуз. Жок. Бирок ниет бар, келечекте бир 10-15 жылдан кийин балким иштеп калышым мүмкүн. Адамда канча тиш бар экенин бирок билесиз. 32, onu билем. Калган нептеси болот экен. Ооба. Азимбек Матраев, Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, силерге суроо. Эмне үчүн мындай болуп чыгарылган бул оюнчуктар? Минута кетти. Мисалы көмкөрөсүнөн жатканга возможность болбойт го боюнда. Оюндар бул кичине эле оюнчук деп атпаймынбы? Жаш баланы жаткырганга дагы болушу мүмкүн. Жаш баланы ойлоп турчу. Кармаган орталаны жаш бала эмне вариант бирок ошо оюн кош бойлуу учурдагы жакшыраак вариант. Кичинекей байдын балдары боюнча курсагын жарышат го. Ошонун жарбасын. Мына атайын тигип койгонбу? Бул резинка окшойт, бирок ошо чач бачкан. Мягкий игрушка сыяктуу эле болот, просто размери сүрөттө кичине көрүнөт. Мен укташка вариант кылып атам, бирок бул башка өлкөдө да бешикке коет ой келдирет да. Буну чыгаргандар баягы Япония же Корея ушундай калат нерселер чыгарып жүрүшөт го. Ошолорго башкача оюнчук. Ошол реально оюнчук эмес да. Артур немесине токтолбой берет да. Жоона, Артурга. Жоона. Кош бойлуулар. Эгер бул кичине болгон болсам да бул турам. Ошо кичине болуп койгон болсо мен да бул мүмкүн чек резинкага окшойт. Бектур мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бизде Артур жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Артур. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу. Биз мындай ойлоп атабыз, биз азыр көбүнчө баягы телефондо отуруп калбадыкпы? Анан телефондо баягы эми айтайын десем, боюндагыларды көп көрөт экен деп ойлобоңуздар, эми просто көрүп калганбыз да, кош бойлуулардычы. Баягы жатканда, көмкөрөсүн жатканда удобный болсун деп ушундай көрүп калганбыз да. Демек сиз муну адам боюна барабар оюнчук деп эсептеп атасыз. Жооп кабыл алынат. Дастанга кандай пикир келди? Мен ойлоп атам, жанагы кичинекей балдар ваннада жуунат же башка жакта жуунуп калганда кулагына суу кирбесин деп жаш баланын мойнуна кийгизет. Ошондо башы сууга кирбешин
Жок, моюндан кийгизет. Жаш бала суунун бетинде тура берет. Ошондо кулагына, оозуна суу кирип кетпестикти карайт. Чөктүрбөй турат. Ооба, чөктүрбөй турат. Түшүнүктүү. Жок, эми жуун турган учурда. Ордо да кимде вариант бар? Халича Сасиева. Жаш балдарды сүрөткө тартуу үчүн мындай камеранын фотоаппараттын объективдин эмесине кийгизип алып, анан балдарды эки жакты карабай оюнчукту карап туруш үчүн, сүрөткө тартыш үчүн тартылган оюнчук. Жаш балдарды сүрөткө тартканда аларды бир точкага кармап туруш үчүн ойлоп чыгарылган оюнчук болчу. Фотоаппарат үчүн чыккан оюнчук. Урматтуу команда. Анткени жаш баланы алаксып бир жерге кармаш кыйын. Үнөмдөгү минуталарды пайдалансаңыздар болот. Эгерде жооп таппай калган болсоңуздар, азырынча сиздер пайдалана элексиздер. Кайрадан 3-3 теңдешүү оюн улантылат. 7-чи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Адилет Айтматов, Royal командасы. Адилет мырза, Royal командасына качан мүчө болгонсуз? Команда өзү качан түзүлгөн? Биз бул Royal командасын 2019-2018 жылдары мен өзүм түзгөм. Ошмууда жалаң Ошмуунун балдарынан, ошо Ошмуунун дагы ичинен факультеттер арасында ошол КВН таймаш болот эле, ошол жерден балдарды алып туруп өзүм түзгөм, балдарды чакырып анан ошол азыркы учурда жакшы эле оюн көрсөтүп келе жатабыз. Мен бирок өзүм бир жылча эс алдым, мен буюрса кайрадан ойнойбуз. Суроо өтөбүз анда. Сагынбек Маманов, биздин клубдун магистри, команда капитаны сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Белгилүү манасчы Саякбай Каралаев канчанчы жылы туулган билесиздерби? 1894. Бектур? Адилет. Адилет. 1894 жылы туулган. Скөлдө. 1971 жылы каза болгон. Каралаев өз өнөрүнүн мыктысы болуу менен бирге түш дагы жорушту билген. Манасчы жаш кезинде бир түш көргөн. Түшүндө чоң хан сарайдын отурган үй ээсин өзүнүн кочкору сүзүп жыгытканын көрөт. Бул боюнча өзү ишенген билермандарга да айтып, чогуу чечмелешет. Ошол түшү чындыгында чоң бир саясий окуянын болушун жана ал окуялар кийин чындыгында болуп өткөндүгүн баса белгилеген учурлар бар. Демек, бул нерсе болгон чындыгында. Сиздерге суроо. Саякбай Каралаев ал түшүн кантип чечмелеген жана кайсы окуяга байлаган? Минута кетти. Видеолор бар, билесиңерби? Не видео? Ал азыр кочкордун революцияга байланыштуу сүзүп деп атат го, бул мүмкүн өзүнүн баласын дегендей. Ошо уктап атканда сырттан баласын жолгон. Жок, Саякбайдын эмес, бул жерде бир падышачылыктын мүмкүн баласы такка келип, бул эмеге келбейлеби, Шерал ханга келип. Жок, ошол бир революцияга байланыштырган да, билет жетичи. Бир митингге байланыштырган. Бир ханды тактан кулаткан. Революция көтөрүчүлөр. Же бийлик кеткен. Сынган кылычтагы эмеге токто. Бул үркүндү да көргөн, 1960 жылы үркүн көргөн болсо. Ошол эле сынган кылычты ал өрөт окшойбуз. Сынган кылыч. Революция бир нерсеге байланыштырат. Саясий. Алымбек тарткан боюнча. Алымбек тарткан жагандардын болду. 200 деп атат да бирок. Жооп бериш керек, балибан, бир жооп бериш керек. Бербей калбаш керек. Бектур мырза. Урматтуу алпарчы, бизде агылыктуу бир жакшы жооп болбой жатат тилекке каршы. Адилет мырза жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Адилет Айтматов. Урматтуу алпарчы, бул жерде карасак кочкорду сүзүп жыгытканын көрөбүз да түшүндө. Ооба. Анда ал өзүнүн баласын тактан кулатуу дегендей окшоштук алып бардым дагы. Мен аны Шералы ханга таканым болду. Биздинче ушул. Шералы хан. Шералы хан. Жооп кабыл алынат.
Караңыздар. 1894 жылы туулуп атса, Саякбай Каралаев, анын жаш кези дей турган болсок, бул болжол менен 20 жаш дейлик. 20 жашында көргөн болсо, бул 1916-17 жылдарга барышы мүмкүн. Үркүн дагы эмес. Тура жооп. Бул Саякбай Каралаевдин түшү акыркы орус императору Николай II тактыдан түшүшү тууралуу болуп жатат, урматтуу билермандар. Анткени ал окуя 1917 жылы март айында болуп жатат. Мына ушундай жооп болчу. Сиздер ушул жаш кезине барсаңыздар жакшы болмок. 4-3. Команда бир упа артта калып калды. Оюнду болсо улантабыз. 8-чи раунд. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Билал Рахманов, Royal командасы оюнчусу. Калича Сасиева. Калча жеген суроосу туш келип калды. Азыр команда ордодон ала турган болсо, Калича катышпайт. Калича Сасиева катышпайт. Катышпайт ага. Балким командасы балким. Командасы да катышпайт. Ошону тактап коелу. Ооба, туура эле. Билал мырза, өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Royal командасынын оюнчусу экенсиз, кесиңиз боюнча программист. Мен 99-жылы Ноокат районуна караштуу Төлөс айыл округунда Тортай деген айылда чоңойгонбуз. Анан кесибибиз боюнча программист экономистке 2018 жылы тапшырганбыз. Анан 2018 жылы тапшырып, окууну ийгиликтүү аяктап, ошо эми КВН тармагына бир аз кызыгып жүргөнбүз. Ошо аралашып. Ошо дагы деле жүрөбүз. Зерикпей эле. Билбейм канча жүрөбүз. Билермандар, команда үчүн биздин капитан сыр сандык аркылуу суроо берген. Сыр сандык студияга. Кыргыздын Солто уруусунун бийи Канай көз жумар астында сыр сандыктын ичиндеги нерсени Жаңгарачка тапшырган. Жаңгарач болсо, кийин мына сенин атагың чыгып, эл кадырлаган жан болдуң деп Байтик Баатырга берген. Дагы бир маалыматтар боюнча, Алымбек Датка Кокон ордосундагы опурталдуу кызматка кеткенде, сыр сандык ичиндеги нерсени Курманжан Даткага тапшырган экен. Бул өзгөчө символикалык түшүнүккө ээ болуп, бул нерсе муну алган адамдын мойнуна жоопкерчиликтүү иш жүктөлөт. Сиздерге суроо. Сыр сандыкта эмне бар? Кетти минута. Кинода бычак берет го? Ошо бычак эмес билбейм, жинчи катты берген эле. Жок, жоопкерчилик аласың деп атат. Жоопкерчилик аласың да. Бүгүнкү чейин бар болгон болсо, значит бычак да. Бүгүнкү чейин келаткан болсо. Мөр жагадыр, Мөр жагат. Мөр деле бар да. Мөр деле бар ба? Атайын бир материалдар. Эми дагы эле, эми жоопкерчилик алуу бычак алат дейм да, ооба. Бир эле ошону кая. Канжар деп коелу, канжарбы? Канжар. Бычак Курманжановго шакек бергенди дагы жери бар да кинода. О башта элентпей турмун дейм. Эми мен кокомго кетсем, сага бирөө тийишсе, өзүн коргойсун деген маанинде, ушундай сыяктуу да. Эгер жоопкерчилик ишенсеңиздер, убактын өндөйлү. Мүмкүн эмеби дейм да, мына ал айткандай мөр болушу деле мүмкүн да, мүмкүн хандыкка тапшырып атканда, башка башкарууга тапшырып атканда менен. Жок, мисалы мөргө караганда бирок бычак болушу мүмкүн да, себеби сен баягы кесесиң проблемалар чечесиң маани болушу мүмкүн да. Ордодон жардамалайчы. 4-3 базы. Жок, азыр может таптык. Может таппадык. Мен айткан болот азыр. Бектур мырза. Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам алалы деп чечтик. Урматтуу ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Калича Сасия командасынан башка командалар гана катыш керек. Кетти 20 секунда.
Печать болушу мүмкүн, либо камчы, либо Шакек деген енді өйткені ошода болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн да. Сияга алып туруп басып берген сыяктуу. Кандай сууду да? Камчыбы? Камчы. Бош айланып кетти го. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп кыргыздын кыргыз экендигин далилдеген. Улакчыларга абдан керектүү нерсе камчы деген ойго токтолдук. Камчы. Жооп кабыл алынат. Бирок команда талкууда камчы чыккан жок сиздерден. Ордодон чыкты. Ооба. Биз сагынууга кайшын. Анда биз көрөлү. Сыр санттын ичинде кандай буюм бар. Камчы. Жооп тура. Команда сиздерди бир эмеден куткарып кетти. Кайрадан 4-4. Оюн улантылат. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Өмүрбек Базарбаев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Футболго кандай карайсыздар, Адилет? Жакшы элеби? Жакшы эле. Сиздерге футбол жөнүндө суроо берген. Мониторго көңүл бурабыз. Бул кайсы футболчу экенин билесиздерби же жокпу? Бул бразилиялык футболчу Джованни Элбер деген футболчу Германиянын Штутгарт клубунда ойногон. Сиздер көрүп тургандай, ошо Штутгарт клубунда ойноп жүргөндө кызыкта бир иш аракетке барган бул футболчу. Ал оюнга чыгып жатып, өзүнүн оозун сиздер көрүп турган сүрөттөгүдөй скотч менен чаптап алып, анан кийин оюнга катышкан. Эми сиздерге суроо. Эмне себептен Джованни Элбер мындай иш аракетке барышы мүмкүн оозун жаап алып? Минута кетти. Сүйлөп косу жара сүйлөп салып. Жок, негизи баягы футбол оюнда дагы бир судья же эки оюнчу бирдек менен сүйлөшүп обсуждение кылып атканда оозун жаап алып сүйлөйт. Анан кээ бирки баягы оозунан кыймылдаганын ачкан билген адамдар бар да. Ошон үчүн жабат деп. Жок, мен билем ошон үчүн. Бул оюнчу жөнүндө менде маалымат жок. Эмне болушу мүмкүн? Оюнда тиштеп алган нерселер болгон эмеспи историясында? Бунун историясын билбейбиз го, бирок мындай логика менен карасак сүйлөп атканында жок, оозуна учук чыгып алган деген эле нерсе бар. Ошо мына жерде проблема бар да. Балким Тиши карадыр. тишинен болушу мүмкүн. Неме? Тишинен, Мисалы, тишинен болушу мүмкүн. Тишин походу наказание болгон эмес. Баягы шамал кирсе ооруйт. Бул балким баягы капитандыктын эмеспи? Жок, баягы тактикаларды баягындай. Жондай айтып берсеңер да. О, падаш бергенде жакшыраак көрүнсүн деген. Жок. А бул Ne? Бектур мырза, Тазим жооп бергенге аракет кылып көрсүн. Тазимбек. Менин оюмча бул оюнчу тиштейт да көбүнчөчү. Мындай. Оюнчулар тиштеп алышы мүмкүнбү? Анан Анан ошол нерсени кайталабаш максатында ушундай кылганбы деген бир ой болду. Дагы тиштеп албайын деп. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Джованни Элбер табиятынан мындай бир футболчу десек болот. Кичинекей баягы айып бузууларга, эреже бузууга дагы судья менен аябай талаш тартышканды жакшы көргөн футболчу. Оюндун биринчи таймында бул аябай көп сүйлөй бергендиктен арбитр буга сары кагаз көрсөткөн. Тазимбек, эгерде дагы сүйлөй турган болсоң ушинтип, сага кызыл карточка берем деген. Муну байкаган футболчу экинчи таймда кызыл айып кагазын албоо максатында оозуна ушундай скотч чаптап алган. Мен дагы сүйлөй бербейин депчи. Тилекке каршы бир аз туура эмес болуп калды жоңуздар. Жана 5-4
телекөрүүчү 1 упай алдыга чыгып атат. Кезек 10-чу раундда. 10-чу раунд. Блиц раундга келди. 3 суроо 20 секундадан ойнотулат. Урматтуу Бектур мырза. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Силерге каршы биринчи суроону Кубан Жумамидинов Бишкек шаарынан жөнөткөн. Футбол кайрадан футболдук суроо. Урматтуу команда, мына бул футболчу жөнүндө суроо. Бири оозун бекитсе, бири кулагын бекитет дегендей. Суроону угалы. Футболчулар гол киргизген учурда, Адилет мырза, ар кандай мындай мимикаларды, кыймыл-аракеттер жасашат. Мисалы үчүн, кээ бирлер колун өйдө көтөрүп, Кудайга бир ыраазычылык билдирет. Кээ бирлер каза болгон жакындарын элесин арынайт, колун өйдө көтөрүп, кээ бирлер бийлеп жиберет. Мисалы үчүн, Роналду чуркап келип, секирип түшөт дагы, мисалы үчүн, си деп кыйкырат, Лионель Месси болсо колун өйдө көтөрүп, аны футболго алып келген чоң апасына арнайт, ошого баягы ыраазычылык билдирип. Голландиялык футболчу Мемфис Депай гол киргизген учурда, мына ушул футболчу Мемфис эки кулагын колу менен жаап майрамдайт. Ар дайым ушундай кыймыл-аракет кылат да. Эми силерге суроо. Эмне үчүн ал ушундай кыймыл-аракетке барат гол киргизгенден кийин? 20 секунда кетти. Кетерлерди укпай коюш максаты менен. Жок, убагында айтканда мен ойнай албайсың, чыкпайт деген эле. Эч кимди укпайм мен. Эч кимди укпа деген. Аягына чейин барам дегендей. Болду. Же башка вариант бар. Ушундай вариант. Ушундай эле вариант экен. Эме кыл? Ооба. Тура. Бектурке. Ооба. Бол биз кайтайлы. 20 секунда жок. Бектур. Артур жооп берсин. Артур. Урматтуу алпарчу. Футболду жакшы эле көргөнүмдүн немеси менен, опыту менен мындай бир жоопко келдик. Депай бул убагында бул ойнай албай эле жүргөн игроктордун бири да. Оюнчулардын бири дагы, анан кийин буга баягы составка киргенде болельщиктер буну ойнай албайсыз, неге составка чыгарат деп мындай айтып сүйлөп калышат болчу да. Анан кийин бул акыркы убактары бул жакшы ойноп, бул неме жесттин бул акыркы убактар эле колдонуп баштады болуш керек. Типа мен силерди укпайм, мен дальше алдыга кете берем деген майрамдоо. Мен сиздерди укпайм, сын пикириңер мага өтпөйт дегендей кыймыл-аракет. Жооп туура. Экинчи суроо. Миргүл Исмаилова Өзгөн районунан, Жалпакташ айылынан силерге каршы суроо берет. Бул үн, добуш эч тынымы жок 24 саат бою дүйнөдө угула берет. Бул кайсыл үн? 20 секунда кетти. Жооп даяр. Билал Рахманов жооп берсин. Билал. Биринчи Бектуркеге рахмат. Биз бул жерлерде айтылат, бардык эле жерде айтылат, азан деп токтолдук жооп. Себеби күндүн системасы жылып турат. Ошол себептен азан. Ар кандай убакыт болот. Бул азан, жооп туура. Атыңызды дагы бекеринен Билал койбосо керек. Азан айтсын деп койгон болуш керек, Билал. Азан айтышты билесизби? Билебиз, иншалла. Мирлан Абдыразаков Бишкектен. Мониторго көңүл буруп коюңуздар. Адаттан тышкаркы шакек. 19-кылымда бул шакектер айымдар арасында аябай популярдуу болгон да. Кадимкидей эле шакек. Эми силерге суроо. Шакекте баягы көз дейбиз го, ал жерде бирок башкача бир көрүнүш турат да. Эмне менен түшүндүрөсүздөр? Кетти 20 секунда.
айымдар колдонгон болсо атат мен. Атат? Жок. Мүмкүн чекчи ордуна пайдаланылышы. Европада айымдар болгондо өздөрүн коргош үчүн ошо пистолет. Бул пистолет. Бир же эки ок аткан күчүнө ээ. Бул жерде мына патрондо турат да октор бар. Ылдыйында турганы бул атмай эмеси. Сен айтсаң тамашадай элесиз да чындап. Жок, айымдарга деген значит бул ошо зордук зомбулукка каршы өзүн коргош. Эми өзүнө бекке да болуп анан колунда көрүнгөн. Дастан. Махамат мырза Дастан Шиганов. Махамат Алпарович биз жооп бул эме пистолеттин бир түрү мини пистолет деп койсок болот. Өзүнү коргонуу максатында револьвер сыяктуу көп ок атпаса дагы бир нече ок атканга жетсе керек деп ойлойм. Себеп дегенде биякта атканга ыңгайлуу жерлери дагы турат, спусктары турат дегендей. Биздин жооп бул өзүн коргонуу максатындагы мини пистолет. Өзүн коргоо максатында. Жооп тура. Бул өзүн коргоо максатында шешекектер. Кадимкидей 6 ок баткан буга. Кимдир бирөө кол салса, атып салган да. Эми бул албетте жөнөкөй айымдар колдоно алган эмес. Бул кадимки баягы ак сөөк айымдар колдонгон. 5 эсеп. Чечүүчү раундга келип калдык. 11-ci раунд. 11-ci раунд. Актив дизайн суроосу турат жана актив дизайндын суроосуна кезек келди. Команда бул суроону тапса 6-5 эсебинде жеңет. Чечүүчү 11-ci раунд. Мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. Бул кимдин жаш кези? Кетти минута. Путин десең? Жок. Путин сап-сары чачтуу мындай. Эме логично ойлой турган болсок, бизди эме да Масликов орусча матабыз эмеспи? Ошо да Масликов эмеспи? Эгерде бизге тиешелүү боло турган болсо, ошол. Бизге эсли биздин оюнга келишибизди эске ала турган болсо, ошондой болушу мүмкүн. Жок, мына Масликов. Эгер Масликов мына Масликов. Дагы бир вариант бар. Жаатында болсо, Никулин да. Болду. Жок, Масликов. Окшо, Никулин бирөөгө окшоп аттı эле. Масликов. Көздөрүн буга чейин суроо жооп ойноду. КВНге тиешелүү нерсе. Бул Масликов. Күлгөнү көздөрү. Пока не уверен, жакшы неме кылган. Кана. Эслеп тура болсо мен таптым. Бирөөгө окшоп аттым. Бектур. Урматтуу Алпаровичу, биздин жооп бул Россиядагы ошол КВН оюндарынын, КВН лигасынын негиздөөчүсү Александр Масликов деген кишинин жаш мезгили. Ошо болсо экен деп ойлодук. Ошо болуп калса экен. КВНдин атасы. Александр Масликов деп эсептейсиздер. Жооп кабыл алынат. Анда эмесе мен туура жоопту көрсөтөм. Бул Александр Масляковдун жаш кези КВНдин алып баруучусу жана негиздөөчүлөрдүн бири. Билесиздерби, КВН биринчи кандай аталыш менен чыккан? Адилет, Артур, Бектур. Семетей, сиз билесизби кандай аталыш менен чыккан? Кыскартып айтайын баш тамгаларын. Бектур. В деген 3 тамадан турган да. В. Эмне деп узартылышы мүмкүн? Веселый деген сөз бар да? Веселый деген сөз бар. Веселый, вечерный Владислав. Веселого вечера вам. Вечер веселых вопросов. Вот, веселый немен айткан. Мына ушундай аталышта чыккан 6-5 эсебинде Көңүлдүү жигиттер лигасынын курама командасы бүгүнкү оюнду 1 упай менен жеңишти. Команда негизинен жакшы оюн көрсөтө алды. Аракети жаман эмес, 1 упай менен команда жеңип кетти. Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү Таев Костюмс. Таев Костюмс, сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Урматтуу Алпаровичу, биринчиден мен команданы жеңиши менен куттуктагым келип атат. Азамат ушундай темпте кетиш керек.
ар дайым ийгилик жеңиштик каалайбыз. Экинчиден бул жигиттердин биздин ортого келип атканын мен абдан жакшы саамалык деп эсептеймин. Анткени биз билебиз, буга чейин бизде универсал тамашоосунун балдары да ойноп кеткен. Анан ушул No Name да ойноду, Дагы да келип ойноп турушун мен суранат элем. Ушул биздин ордон көркүнө чыгарып, Дастан мырзанын оюну мага жакты, урматтуу алып баруучу. Урматтуу алып баруучу, бүгүн аябай жакшы нерсе күбө болдук. Мындай таланттуу өнөр жигиттер келип турганы биз үчүн кубанычтуу нерсе, телекөрүүчүлөргө да баарыбыз үчүн, клуб үчүн. Анан бир нерсени айта кетиш керек. Мына арадан 7-8 жыл өтүптүр. Ушул жерде да айтып койсок болот. Биз ушул Кызылкая шаарында аябай чоң, сиз да баргансыз, ошол жерде чоң иш өткөргөнбүз. Интеллектуал таймаш окуучулар арасында шаар боюнча. Ошол жерде ушул биринчи жолу биз мына Дастан инибизди катыштырганбыз. Ошол жерде барып, билермен ордо өткөргөнбүз. Билермен клубун сыйлап, анан Ош шаарына окууга келген Турабы Дастан иним тапшырган. Ошол себеп болуп мындай чоң иш-чара көп өткөрдүк. Көп аймактар, региондордо мыкты шоулар ойнолду. Биздин капитандарга рахмат. Мыкты оюн болду. Кийинки оюндарда биз ийгилик каалайбыз. Команданын оюну жакшы. Булар эми жакшы талкуулашты. Баягы үндөрүн акырын чыгарып, бирок бардыгында дагы мындай версиялар болуп атты да, варианттар болуп атышты. Ар бир суроого өздөрүнүн варианттарын бергенге аракет кылып атышты. Бирок буларда эми баягы башка багытта, чыгармачылыгы башка багытта болгон үчүн өздөрүнүн чыгарган вариантына, жообуна аргументтерди келтирип бекемдей албай, айрым жооптор ошон үчүн калып кетти. Анан бул Адилет мырза аябагандай ар бир оюнда туура жооптор көбүнчө Адилет мырзадан чыгып атты. Негизи бирок рахмат. Талкуулап албады. Жакшы оюн көрсөтүштү. Рахмат силерге. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Бектур мырза, эми сөз кезегин сизге берели, капитан катары. Урматтуу алып баруучу, негизинен жалпысынан алганда капитандык милдет, мындай жоопкерчилик абдан чоң экен, ошол нерсени байкадым. Анан жигиттерге ушу команданы курап жатканда кимди кошсок, кимди алсак деген бир ойлор болуп, анан ар тараптуу, ар кесиптен жана күлүп атабыз. Стоматолог экен биз бүгүн билдик Дастандын. Ошондой ар тараптуу кесип ээлерин алганга аракет жасадык. Анан жакшы, бизге жакты. Абдан сонун. Эң жакшы суроо деп биз ушул Каменча Сасиева эжекебиздин суроосун камчы жөнүндө сураган. Ооба. Ал эми команданын ичинен бүгүн кимди мындай бир капитан болуу дагы бир түйшүк. Ошон үчүн мен бүгүн ушул Бектур мырзаны жакшы, мыкты оюнчу деп атап коё алам да бүгүн. Актив дизайндын акчалаа сыйлыгын бир бөлүгүн Бектур мырзага кайгарабыз. Анда биз урматтуу телекөрүүчүлөр, оюндун салтына ылайык эң акыркы убактарды биз шириндик менен жыйынтайбыз. Барбол шириндиктери студияга. Барболдун токочтору, торту сиздерге болсун. Чоң рахмат биздин актив дизайнга жана Барболго. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүн атайын чыгарыш соңуна чыгардык. Көңүлдүү жигиттер долбоорунун курама командасы бүгүн ойноп 6-5 эсебинде жеңишке жетишти. Кийинки оюнда биз экинчи турду бул жерде Бакыт Камчыбековдун командасын күтүп алабыз. Көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар. Бирек күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат.